Кече 5-июнда Ош шаарында Мэрдин кубогу 2022 эл аралык турниринин финалдык беттеши болуп өттү. Анда Кыргызстандын Алай командасы менен Өзбекстандын Буньоткор командасы жеңиш үчүн ат салышты. Биринчи топту Буньоткор командасы дарбазага киргизип 1 упай алып кетти. Андан кийин Алай командасы да 1 гол киргизип биринчи тайм 1-1 эсебинде жыйынтыкталды. Ал эми оюндун жыйынтыктоочу бөлүгүндө Буньоткор командасы өзүнүн экинчи голун дарбазага киргизип 2-1 эсебинде команда жеңишке жетти. Ошентип Буньоткор командасына Мэрдин кубогу жана 100 000 сомдук сертификат тапшырылды. Ош шаарынын Мэрдин кубогу Буньоткор командасы. Judayam yaxshi, judayam bollar xohlashdi yutishi, chunki kuchli, mahoratli jamoalarga qarshi to'p surishdi. Shu bilan birga o'sha kelayotganimizda o'sha g'alaba qozonishni orzu qilib, niyat qilib, harakat qilamiz, yutamiz deb kelgan edi va niyatimizga yetdik. Osh shahrida birinchi jol kelyapsizlarmi? Ha, Oshga birinchi marta keldim. Juda ajoyib. Judayam yaxshi kutib olishdi, judayam yaxshi. Bu turnirga xohlaymiz yana keyingi yil kelishga, har doim chaqirsa bajonidil kelamiz. Экинчи орунду Кыргызстандын Алай командасы алып 60 000 сомдук сертификат, 3-чү орунду алган Нефтчи командасына 50 000, 4-чү орунун ээси Анижан командасына 40 000 сомдук сертификат берилди. Мындан сырткары Ош шаарынын мэриясынан да атайын сыйлыктар ыйгарылды. Мен сөзүм башында ушул 4 күндөн бери ушул шаардыктарыбызга кызуу бир жакшы маанай тартуулап, жакшы оюн кылганыңыздар үчүн ушул 4 командага чоң ыраазы билдиребиз. Мына финалдагы кызык болду. Эки команда тең ата тирешип, бирок биз деген Ош шаарынын эли меймандос эл. Мен ойлойм, бүгүн меймандостугун баалап, меймандостугун көрсөтүп, ушул Буньоткор командасынан мен ойлойм кубокты берди деп ойлойм. Кудай буйруса, Өзбекстанга барганда, Ташкентке барганда Алай командасы тутат. Белгилей кетсек, Ошто биринчи жолу футбол боюнча Мэр кубогу 2022 эл аралык футбол мелдеши өттү. Максаты эки элдин достугун бекемдөө, командалар менен тажрыйба алмашуу болуп саналат. Негизинен тарыхта биринчи жолу болуп жатат. Ош шаарында Кубок мэра деп биздин сосед өлкөлөр дайыма эле ар дайым өткөрүп келатат, бирок биз биринчи жолу өткөрүп көрдүк. Элге жакты аябай, ар бир күнү эң азында 3000 адамдан келип атты стадионго. Биздин эң негизги максат бул жаш өспүрүм балдарыбызды футболго тартуу, дени сак кылуу дегендей да, эми чтобы жанагындай другими плохими вещами не занимались, именно спорт менен болсун деп ойлойбуз. Ошто мындан ары жыл сайын Мэрдин кубогу эл аралык деңгээлде өткөрүү пландалган. Кийинки жылдары мелдешке башка мамлекеттерден командалар чакыртылары күтүлөт. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.